Ассаламу алейкум 10 сауап, рахматуллах 10 сауап, ва баракату 10 сауап, 30 сауап тала бересин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бирдуган, бүгүн биз өзүбүздөгү жеке сыймыктан атырган нерселерди алмаштыргыбыз келет. Не менен? Жахилдерден башка бир нерселер менен. Учурашканда ассаламу алейкум шу этип бул жака өтүп кетет. Баягы домла ассаламу алейкум шу деп бул жака өтүп кетет. Шайтан махыр окуган да. Жадагы саламлашуудан бир өзгөртүштүн жолун кылат. Коничева. Привет. Здравствуй. Hello. Муналарга эч кандай жооп жок. Мусулмансыңбы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахтын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалайып саламдашам дегени. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва хидаятуху ва магфиратуху ва джаннатуху ва магфиратуху. Кандай өзүбүзгө урматыбызга деп ахлак кулктун өзгө туура келген жакшынакай саламдашуу учурашуу жолдорубуз бар. Биз жол издешибиз керек экен. Эгер бирөө саламыбызга алек албай калса, жол издешибиз керек экен. Укпай калды, көрбөй калды, билбей калды, сезбей калды. Кулак укпайт мунун. Айтор ушундай жолдорду өзү издешибиз керек экен. Бир күнөө кылсак, Кудай кечирет го. Билбей калыпмын го, көрбөй калыпмын го деп ушинтип өзүңө жол издейсиң го. Ошол сыяктуу бирөө саламыңа алек албай калса, ошентип жол издешиң керек экен. Бул көрбө дебешиң керек. Бул атайлады. Саламга алек албай калды, эми салам бербейм дебешиң керек. Балким билбей калды, укпай калды, көрбөй калды. Ушундай сөздөрдү айтышың керек өзүң жол издегениң сыяктуу. Урматтуу мусулман бирдиган, салам алейкти жайла. Ортобузда сүйүү болбойт, саламды алейкти жаймайынча. Бири-бирибизди сүйө албайбыз. Ортобузда салам алейк болмойынча.